Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gündördün en abzeli bul Oruza ayt jana Qurban ayt gündörü. Allah Taala barыбызды жакында болуучу Qurban ayt майрамына жеткирсин. Qurban ayt günü кылынуучу амалдардын бирisi бул Qurban ayt намазын окуу. Oruza ayt жана Qurban ayt намаздарынын окулуш тартиби бирдей. Bir жылда бир эле жолу болгондуктан ошонун окулуш тартибин көргөзүп берүүнү туура көрдүк. Oruza ayt жана Qurban ayt намаздарын башка намаздардан өзгөчөлүгү кошумча 6 такбирдин болуусу. Ең биринчи имам Qurban ayt намазын окууга ниет кылат. Ал эми уюучулар Qurban ayt намазын окууга ниет кылдым, уюдум ушул имамга деген сөздү кошо кетет. Ниет кылгандан кийин такбир тахриман айтып кол байлайт. Кол байлагандан кийин сана дуасын окуйт. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Андан соң кыраат кылардан мурда айт намазын кошумча 3 такбирин айтып алат. Такбирлерди айтып жаткан учурда кол байланбастан ылдый түшүп турат. 3 такбирди айткандан кийин кол байланып, таауз жана тасми айтылып кыраат кылынат. Имам кыраат кылганда Фатиха сүрөсүн жана башка бир зам сүрө кошо окуйт. Зам сүрөнүн ордуна эң жакшысы эгерде А'ла сүрөсүн билген болсо, А'ла сүрөсүн окуу бул сүннөт болуп эсептелет. Эгер А'ла сүрөсүн билбесе, анда кайсы бир сүрөнү окуса, ал дагы жайыз болуп эсептелет. Кыраат кылып бүткөндөн кийин имам рүкүгө кетет. Рүкүдө эң азында 3 жолу Субхана роббиял азим деп айтат. Имам рүкүдөн Сами Аллаху лиман хамида деп турат. Ал эми уюучулар тик турганда Роббана лакал хамд деп айтат. Имам рүкүдөн кийин саждага барып 2 жолу сажда кылат. Мына ушинтип биздин бир рекет намазыбыздын окулуш тартиби толук болду. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. İmam birinci reketi бүткөндөн кийин экинчи рекетке туруп, тасмен айтып, Фатиханы окуп, Фатихага кошуп да бир зам сүрө окуйт. Зам сүрөнүн ордуна Гошия сүрөсүн билсе, Гошия сүрөсүн окуш бул сүннөт болуп эсептелет. Кыраат кылгандан кийин рүкүгө барардан мурда 3 жолу айт намазынын такбирлерин айтып алат. 3 жолу такбир айткандан кийин 4-чү такбирди айтып рүкүгө кетет. Рүкүдө эң азында 3 жолу Субхана роббиял азимди айтып, андан соң рүкүдөн туруп, андан кийин саждага барып, саждада ат-тахият жана салаваттарды айтып, намазды салам берүү менен бүтүрөт. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Eskертip ayta турган нерсем, кээ бир учурларда кайсы бир себептен улам кээ бир туугандарыбыз намаздан кечигип калат. Эми намаздан кечигип калуунун эки сүрөтү бар. Биринчи сүрөтү бир рекеттен кечигип калуу. Экинчи сүрөтү эки рекеттен тең кечигип калуу. Бир рекеттен кечигип калган адам имам оң жака салам бергенден кийин калып калган бир рекетин имам кандай окуган болсо ошентип толуктайт. Бир гана айттын такбирлерин кырааттан кийин рүкүдөн алдын кылып, андан соң рүкүгө барып сажда кылып, намазын салам берүү менен бүтүрөт. Ал эми эки рекеттен кечигип калган адамдар, эгерде имам ат-тахиятты окуп бүткөнгө чейин келип уюган болсо, ал адам намазга жетишкен болуп эсептелет. Ал эми ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин салам берерден алдын, же болсо салам бергенден кийин келип калган болсо, анда ал адам айт намазынан калып калган болуп эсептелет, айт намазын кийин каза кылбайт. Эки рекеттен кечиккен адам имам оң жака салам бергенден кийин имам намазды кандай окуган болсо, бул адам да намазды ошондой окуп бүтүрөт. Аллах Таала баарыбызды айт күндөрү кылган амалдарыбызды жана курбанчылыктарыбызды кабыл кылган болсун.